26 бөлүм. Күмүш билерик. Жоодар ошол күнү жумушунан алгачкы ирет суранып, эрте чыкты. Күзгүдөн өзүнө куп жарашкан чекистик формасын оңдоп жатып, жүрөгү алгачкы жолу кармашка аттангандан да катуу согуп жатты. Кыздар аскер формасындагы жигиттерди өзгөчө жактырышат деп атайын кызматтын сабактарындагы сөздөр кулагына жаңырып, өзүнө өзү дем берип койду. Ачык көк түстүү, кызыл кыргактуу фуражкасынын маңдайында 5 бурчтуу кызыл жылдыз жаркырайт. Бир аптадан бери термометрдин көрсөткүчү 40 градустан ашып, фрунзеликтер суудан чыккан чабактай соолуп жатышкан күндөр эле. Кеч кирип калса да көчөлөр ээн. Бульвардагы таш төшөлгөн жолдо жем көгүчкөндөр шашып бараткан жигиттин жолун тосо кыйтыңдап, жорголоп басышып, анын шартылдаган тез кадамына жете албай артта калып жатышты. Жоодар түз эле Жайнагүл жашаган жатаканага барды. Аны чакыртты да өзү имараттын алдында өскөн мажрум талдын жанында күтүп калды. Колунда жаңы ачылган назик талаа гүлдөрүнөн куралган чакан букет бар эле. Бул гүлдөрдү ал Жайнагүлдүн назик мүнөзүнө окшоштуруп, атайын тандап алган. Кыздын бүтүрүү сынактарын тапшырып, каникулга кетпей шаардык төрөтүүндө такшалууда жүргөнүн алдын ала билип алган. Бир топтон кийин кыз жатаканадан чыгып, түз эле аны көздөй басып келди. Жоодардын көзү бир саамга караңкылап, өзүн түп-түз туңгуюкка батып бараткандай сезди. Кыздын аны жылмайып караганын арып алып, бир ирмемге дел болду. Бул керемет көрүнүштү, Жайнагүлдүн ага жолугушууга чыгып келе жатканын көрүүнү ал канчалаган узун түндөрдө, басмачылар менен кармашып жүргөн катаал күндөрдө кыялданчу эле. Демин ичине алып, сулуу периштеге суктанып турган бактылуу көз ирмемди бузуп алуудан коркту. Кыз алыстан эле колун булгалап койду. «Саламатсызбы?» — деди анан жылмайган калыбынан жазбай. «Сизде баары жакшы элеби?» «Баары жакшы», — деди толкундануусун араң баскан жигит, тили күрмөөгө келгенине ичинен сүйүнүп. «Кечиресиз, көп күттүрүп койдум окшойт», — деди Жайнагүл жигиттин формасына бир аз таң кала, бирок суктануу менен карап. Ак көйнөк кийген кыздын назик турпаты анын катаал чекистик кийимине таптакыр карама-каршы келип тургандай эле. «Жок, мен азыр эле келдим», — деди жигит шашкалактап. Анан бир аз оңтойсуз боло түшүп, «Кечки салкында бир аз сейилдеп келсекпи?» деп сунуштады ал колундагы гүлдөрдү кызга сунуп жатып. Кыз гүлдөрдү алып, кубанганын жашыра алган жок. Экөө жанаша басып жатышканда жатакананын терезелеринен кыздардын күбүр-шыбыры угулду. Алардын арасынан бирөөнүн заар тилдүү сөзү кыздын кулагына шак этти. «Мындай кычыраган келишимдүү жигитке биздин Жайнагүл жарашпайт экен». Бул сөз Жайнагүлдүн жүрөгүнө тикенектей сайылды. Чын эле мен ага татыктуу эмесминби деген ой кыздын башын кылт этти. Жоодар анын маанайы чөгө түшкөнүн дароо байкады. Ал тигил заар тилдүү кызга ачуусу келип, Жайнагүлгө эң сонун сөздөрдү айтып, көңүлүн көтөргүсү келди. Бирок көкүрөгүнө таш тыгылгандай бир да сөз чыкпай койсо болобу? Тынчтыкты Жайнагүл өзү бузду. «Такыр келбей койдуңуз. Билесизби, былтыр караколдон кетип жатып, Фрунзеден жолугушам деп убада бердиңиз эле го». Кыздын үнүндө наздануу да, сагыныч да бар эле. Жоодар апкарып калды. Демек кыз аны бир жыл бою унутпай күткөн экен да. Бул сөз анын көңүлүн эргитип жиберди. Мен жумуштан бошобой», деп күбөрөдү ал. «Жумушуңузду аябай жакшы көрөт окшойсуз, Жайнагүл аны тике карады. Анын жоодураган кара көздөрүндө суроо да, таарыныч да бар эле. Жигит эмне дээрин билбей, башын шылкыйтты. «Сиз караколдон көргөндөй эмес, аябай тартынчаак болуп калыпсыз», деп күлдү Жайнагүл. «Эсиңиздеби, ооруканада ар бир кызматкердин үнүн окшотуп туурап бергенсиз?» Жигиттин сүрдөгөнүн жазылып, ал окуяны эстеп күлүп жиберди. Ошол мүнөттөн баштап жоордар сүрдөгөнүн токтотуп, кыздын окуусун сурады. «Рахмат, сынактарымды жакшы тапшырып алдым, артыкчылык менен бүтүрдүм». «Куттуктайм. Сен үчүн абдан кубанычтамын. Азаматсың, Жайнагүл. Эми Сагууга окууга барайын деп максат койдум. Тиешелүү документтерди толтуруп жөнөттүм». Жообу келдиби анан?» «Жок, жооп бериши элек. Келип калар. Азыркы жумушуңа көнүп калдыңбы?» «Ооба, мен өзүм билбейт экенмин, бирок наристелерди абдан жакшы көрөт экенин көрсө». Жайнагүл тынбай сүйлөй баштады. Жоодар кечки угумда аны сулуу жүзүн тиктеп, бакытка батып кете берди. Анан өзү оштогу окуяларын кызыктуу кылып айта баштады. Экөө жаңыдан гана таш төшөлүп жаткан Дзержинский бульварын аралап сейилдеп жүрүштү.
Күн кызарып батып, асман кочкол кызыл түстө боелуп, шаардын аптабы акырындык менен басылып баратты. Жол четинде балмуздак саткан ак халатчан толук аял жыгаш желегинин капкагын ачып жаткан экен. Муздак буу абага көтөрүлүп жатты. Жайнаш, токточу, бул жерде күтө турсаң. Ал 2 вафли стакандагы балмуздакты сатып келип, бирин Жайнагүлгө сунду. Кыз балмуздакты алып жатып, кокусунан Жоодардын колун кармап алды. Ошол ирмемде экөө тең уялгандарынан жүз албырып, жер тиктеп калышты. Рахмат, деди кыз назик үнү менен. Анан бульвардагы олтургучтардын бирине олтурушту. Жайнагүл балмуздактын даамын татып көрүп, жаш баладай кубанды. Кандай сонун, билесизби Жоодар, сиздин жаныңызда өзүмдү ушунчалык коопсуз сезет экенмин. Жоодар анын ар бир кыймылында эриндерине жуккан балмуздакка суктана карап турду. Анын ичинде катаал чекист эрип жок болуп, ордуна сүйүүгө мас болгон жигит келген эле. Мен сени өмүр бою ушинтип коргоп, ушундай кичинекей кубанычтарды тартуулап өтүүгө даярмын, Жайнаш, деди ал ичинен. Бирок үнүн чыгарууга дагы эле батын алган жок. Кыз балмуздактан калган вафлини кытыратып жеп жатып, Жоодарды карап, эркелеп күлүп койду. Анын көздөрүндөгү ошол учкун Жоодарга чексиз күч берди. Дал ушул мүнөттөрдө алардын ортосундагы бир жылдык сагыныч, айтылбаган таарынычтар балмуздактай эрип жок болду. Кечки фонарлардын саргыш жарыгы алардын жолуна шаң кошуп, ааламда экөө гана калгандай сезилди. Убакыт ушунчалык бат өткөнүн экөө тең сезбей калышты. Мен кайтайын, деди кыз бир аздан кийин кыйылып. Кеч кирип кетти аябай. Мындайда убакыт өтпөй турган болсочу, эх чиркин. Жигит ичинен ушинтип өкүнүп койду. Жатаканын алдындагы мажрумталдын жанына келгенде Жоодар токтоп, Жайнагүлдүн көзүнө тике карады. Кыздын жүрөгү бир нерсени сезгендей катуу согуп, колундагы талаа гүлдөрүнүн сабагын аяр гана бооруна кыса кармады. Жоодар койнунан жүз арчыга оролгон күмүш билерикти сууруп чыгып, Жайнагүлгө сунду. Жайнаш, бул сага. Өзүм тандап алдым. Сени караколдон көргөн биринчи мүнөттөн бери жүрөгүмдө бир гана сени ээлеп алдың. Сени сагынган түндөрүмдө ушул билерикке карап сени эстечүмүн. Жоодардын үнү дирилдеп чыкты. Кыздын жүзү албырып, билерикти колуна алды. Сонун билек экен, рахмат сизге. Жайнагүл башын көтөрө албай калды. Анын демейде сайрап турган тили күтүүсүздөн дудук болуп калгандай көмөкөйүнө сөз келбей койду. Анын мындай назик, коргоосуз абалы Жоодардын жүрөгүн ого бетер жибитип жиберди. Жигит кыздын билегинен аяр кармап, акырын гана: Жайнаш, бирөөлөр сени мага тең эмес дешти, бирок мен сага тең боло аламбы деп канча уйкусуз түндөрүмдү өткөрдүм. Эми мен сени таштап эч жакка кетпейм. Эртең келем, Жайнаш. Жаш селки унчуккан жок. Жигит артына бурулуп, кадамын тез-тез шилтеп басып кетти. Кайтып бара жатып, буту жерге тийбей, өзүнө канат байлап бараткандай сезди. Жайнагүл болсо бөлмөсүнө кирип, колуна кармаган күмүш билерикти карап, жүрөгү менен акылынын ортосунда тирешти сезди. Бир тарапта хирургия, Ташкентке бара турган окуусу, кыялдар. Экинчи тарапта анын сүйүктүүсү Жоодар турат. Былтыргычта бир курс төмөн окуган кара тору кыз ага келип, аны аскер формачан бирөө издеп кеткенин айтканда эле жүрөгү Жоодар келгенин шыр сезген болчу. Бирок эмнеге жолукпай кетти деп абдан кабатыр болгон. Дала ирет көчөдөн форма кийген жигиттерди көрсө эле жүрөгү Жоодар эмеспи деп лакылдап согуп, бир жыл бою үмүтүн үзбөй, анын келерин чыдамсыздык менен күтүп жүргөн эле. Жайнагүл жигит берип кеткен талаа гүлдөрүн кайра жыттап, ачык турган терезеден түнкү дарактардын шыбыраганын тыңшап, жаш баладай эргеп кубанып, көңүлү алып учуп, өзүн жомокто жүргөндөй сезди. Жатакананы жаңыртып, үнүнүн баарынча: "Кыздар, уккула, баарыңар уккула, менин сүйүктүүм келди!" деп кыйкыргысы келип жатты. 27 бөлүм. Каныметтин кара жоргосу. Кечке жуук элдин баары талаа жумуштарынан тарап жаткан маалда айылга келчү төтө жол менен жалгыз аял келе жатты. Колунда кармаган кичинекей түйүнчөгү бар. Аны көргөн аялдардын тобу жаа бою качышып, саламга келбей жүз өрүштү. Бул жазына камалып кеткен, эл душманы деген суук ат жабышкан Канымет башкарманын аялы Гүлсүн болчу. Кечээ эле башкарманын аял деп аны сыйлап турган аялдар эми минтип аны көргөндө тескери карап калышкандарына Гүлсүн ыза болду. Каныметтин эл душманы экенине элдин баары ишенсе да, ал эч качан ишенбейт. Кандай күнөөсү бар эле? Эл деп жүрбөдү беле? Деп ичинен өксүйт. Үлбүрөгөн сулуу келин жок, жүдөгөн, кабагы карыш баскан аялга айланган. Алдынан күйөөсү минип жүрчү кара жоргону сүлкүлдөтө бастырып башкарма
Отурбай чыга калды. Жаңы башкарма болуп дайындалган Отурбайдын жүзүндө менменсинүү бар эле. Гүлсүн жоргону көрүп, Каныметти көргөндөй ордунан катып калды. Келинге жоргодагы мурдагы ээсинин жубайын көргөндөй төптүгүрөк кара көздөрү менен аны моңдуу карагандай сезилип кетти. «Эй катын!» деди камчысын анын маңдайына кезеген Отурбай. «Элдин баары колхоз жумушуна чалыгып иштеп атса, сен эмне 2 күндүн биринде районго темселеп барып чалчактайсың? Же күйөөңдүн артынан кошо камалгың келип атабы? Сендейлерди колхоздун наанын түгөтүп жаткан бекерпоз деп коет», деп демите сүйлөдү. Келин анын кезеген камчысынан коркпой, Отурбайды жеп жиберчидөй бир саамга тигиле карап алып, желге желбиреген жоолугун оңдоп салынып, унчукпай гана токтоолук менен басып кете берди. Артынан сүйлөнүп кала берген Отурбайдын үнү кулагына жаман угулду. «Эриңди күтпө. Ал жакка барган киши кайра аман кайтпайт». «Жок, андай болбойт. Канымет аман эсен кайтып келет», деди ызага муунган Гүлсүн. «Карап тургула, ал сөзсүз келет». Алдынан ыйлаган Азат чыкты. «Апа, мени менен балдар ойнобой качып жатышат. Эмнеге антип атышат, я?» деп түшүнбөй ыйлап кирди. Аял аны кучактап үйүнө кирди. Каныметти алып кеткенден бери Гүлсүн үчүн күндүн нуру өчкөндөй болду. Үйдүн ичиндеги ар бир буюм, күйөөсүнүн дубалдай илинип турган эски кемселин көргөн сайын кабыргасы кайышат. Текчеде турган Каныметтин тегерек көз айнегин колуна алып, аяр кармады. Бул көз айнекти алар Фрунзедеги эң чоң дүкөндөрдүн бири болгон Кызыл Октябрь көчөсүндөгү Промторгдон экөө чогуу барып алып келишкен эле. Гүлсүндүн көз алдына ошол бактылуу күн элестей калды. Анда Канымет Олый атадагы партиялык окуу жайды жаңы гана аяктап келген. Экөө жаңы баш кошкон жаш кез эле. Фрунзенин жапжашыл дарактарга чөмүлгөн көчөлөрү менен кол кармашып басып, Гүлсүндүн алгачкы мугалимдик майнасын алган күнү Промторгко келишкен эле. Дүкөндүн ичи жаңы товарлардын, кездемелердин ичи таңкып, эл толтура болчу. Канымет ушул көз айнекти тагынып, көзгөгө каранып жатып, «Гүлсүн, карачы, эми мен накта сабаттуу кишидей көрүнүп калдымбы?» деп тамашалап күлгөн. Гүлсүн анын мээримдүү көздөрүнө суктана карап, «Сен ансыз деле менин эң акылдуу адамымсың» деп шыбыраган эле. Ошондо алар дүкөндөн чыгып, Кызыл Октябрь көчөсүндөгү бактардын көлөкөсүндө бирге басып, ал кезде чанда гана жерде сатылган өтө баалуу, муз толтурулган челектерге салынган балмуздактан жеп, келечек жөнүндө кандай сонун кыялдарды курушты эле. Гүлсүн селт этип азыркы боз дубалдуу бөлмөгө кайтып келди. Колундагы көз айнектин айнегине көз жашы тамчылап кетти. Ошол кездеги күлкү, шаттык, келечекке болгон ишеним кайда кетти? Эми ошол акылдуу көздөр абактын муздак темирлеринин артында калып, өзү эл душманынын катыны деген ат менен жалгыз калды. Бүгүн да ал абакка барганда аны адаттагыдай киргизген жок. Бүгүн аны чакыртып эскертүү берген ОГПУнун өкүлүнүн заардуу үнү кулагына жаңырды. Ал аны карап мыскылдуу күлгөн болчу. «Эй келин, кайра эле бул жерге эмне келесиң? Күйөөң мамлекеттин наанын уурдап, элди совет бийлигине каршы күттөгөн чыккынчы экен. Эми сен эл душманынын катыны катары өмүр бою ушул тамга менен жашайсың. Балдарыңа да атасынын ким экенин айтпай эле койгонуң оң. Баары бир алардын келечеги жок. Экинчи бара болуп келбе. Келсең чыккынчы менен табакташ болгон деп өзүңдү да каматып таштайм». Ошондой эле ал акыркы жолу муну айтып жатканын, экинчи бул айланадан көрсө камакка алаарын айтып коркутту. Эртеси келин ойлонуп олтуруп, бул айылдан көчүп кетүүнү чечти. Калаадагы инисине кат жазып, аны көчүрүп кетүүнү суранды. Бул жерден ачкачылык жанына батып, ансыз келгенсип элдин суук караганына жаман болуп жүрөт. Болгону кошуналары улар бөбө менен бурмаш түн ичинде келишип, колунда болгон тамак ашын берип кетишет. Аларга эки дүйнөдө тең ыраазы. Канчалык бул жерден кеткиси келбесе да, абакта жаткан Каныметтин жанынан алыс узагысы келбесе да, балдардын окууга бара турганын, анан калса ачка калбоону ойлоп ушундай чечим чыгарды. Ошондон 2-3 күн өткөндөн кийин кечке жуук уулу Эркин демигип чуркап келди. Апа, жүрүңүзчү. Атамдын кара жоргосун союп, этин таратып жатышат дейт. Каякта? Колхоздун кампасында. Келин үстүнө кыжымы кемселин кийип, аны бирөө колунан жетелегендей ошол жакка ден дароо болуп, Канымет кеткенден кийин анын кара жоргосун кадимкидей эч тутуп жүрбөдү беле? Аны эмнеге союп салышты? Барса, бир топ киши кара жоргонун терисин жайып, этин бөлүп жатышыптыр. Каныметтин эң жакын досундай болгон жаны бардын каны топуракка сиңип, бууланып жатыптыр.
Гүлсүнгө карагандар андан көздөрүн ала качып, баары жат кишидей үрпөйүп калышты. Ошол жерде жүргөн олбурлуу кара кишиден: «Аба, булаттын жалынан бир кесим кыркып алсам болобу?» деп жалдырай сурады келин. Оюнда күйөөсүнүн жакшы көргөн жоргосунун жалы эстеликке калсын деген эле. Ошол маалда Оторбайдын ачуу үнү аны селт эттирди. Катын, бул жерге темселеп эмне келдиң? Ырым кылганын көрчү мунун. Сага жоргонун жалын эмес, бир тал кылын да бербейм. Ушинтти да алдындагы тор атын булкунта келип, аны камчы менен башка тартып ийди. Жогол бул жерден сөөдүрбөй. Келиндин башындагы жоолугу жерге түштү. Ушуну менен эле токтоп калбай, каарданган Оторбай аны чачтан ала кампанын оозун көздөй жулкулдата сүйрөдү. Тургандардын баары көздөрүн ала качып, баштарын шылкыйтып жер карап калышты. Ошол жерде аттарга салчы тушамыштарды жамап олтурган Сагалы чуркап келди. Ой, Оторбай, токто! Аялга дагы ошончу экен. Токтот мунуңду, деди Сагалы анын колунан Гүлсүнү бошотууга аракет кылып. Нары тур, аксакал. Сакалыңды сыйлап атам, болбосо сени да камчылап салам. Эл душманынын аялына эмнеге болушуп жатасың? Ой, Канымет качан эл душман эле? Деп ачуулана сүйлөдү Сагалы. Ал тургай эл үчүн иштеп жүрбөдү беле? Ой, айланайын, калайык. Калыстык үчүн айтып койгулачы, деди ал тургандарга кайрылып. Туура, туура, дешти жанатан бери унчукпай тургандардын айрымдары эми жан кирип жаткандай. Аялды бекер эле уруп жатасың, Оторбай. Бул кылганың туура эмес. Оторбай Сагалыга ичинен кекенди. Сасыган гана какпаш, эми сенин кезегиң келген экен. Кийинки эл душманы сен болосуң, Сагалы. Көргүлүктү гана сага көрсөтпөсөмбү? Гүлсүн чаңы буруксуган жол менен шолоктоп ыйлап келе жатты. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө көптөгөн кызыктуу жана күтүлбөгөн окуялар сиздерди күтөт. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгондугуңуз үчүн чоң рахмат.